Казактын баатыр кызы Алия Молдагулованын өмүрүнө жасалма интеллект аркылуу саякат. Бул үчүн Актөбе облустук мемориалдык музейи санариптик технология мүмкүнчүлүктөрүн кеңири колдонот. Славное имя дочери казахского народа Алии Молдагуловой, подвиг, который в победе над врагом неоценим, стало символом героизма. Музей конокторун кызматкер эмес, виртуалдык гид тосуп алат. Ал келгендер менен 5 тилде сүйлөшөт. Андан ары VR көз айнеги тагып, Алиянын туулган айылына, анын балалыгына саякат жасалат. Музей адистери каармандын ар бир кадамын көз жазымда калтырбай баяндоого аракет кылышкан. Анын тарбияланган балдар үйү, мектеби менен Ленинград блокадасына чейин баяндалат. Согушта жакындарына кат жазган учуру таасирдүү чыккан. Муну жасалма интеллекттин жардамы менен голограмма аркылуу көрүүгө болот. Ошондой эле мерген кыздын соңку кармашы тууралуу чакан тасмада иштелип чыккан. Алиянын мергендигин көрсөтөт. Бизде Алиянын мергендигин көрсөткөн диаграмма бар. Соңку салгылаш Алия Казачейха түбүндө жараланып, ал тууралуу тарыхый учурларды көзү менен көрүп, чыныгы тасма көргөндөй таасир ала турган диаграммабыз бар. Бүгүнкү күндө музейде Алия Молдагуловага тиешелүү 11 миңден ашуун экспонат бар. Ал эми облуста каармандын 100 жылдыгына арналган 100дөн ашык иш-чара өтөт. Актөбөдө Маракенин алкагында чыгарылган бардык товарлар ушул логотип менен кооздолот.